Александрдын үй бүлөсү ала букадагы жайлоодо мал кармап, кымыз, сары май даярдоо менен алек. Ала бука районуна караштуу Сары Тала айылында Александр Глебовдун үй бүлөсү жасаган кымыздан сатып алууну каалагандардын саны арбын. Бул үй бүлө элеттиктердей эле мал жанды кармап, жайлоого чыгып, курут, май, кымыз жасашат. Алар жасаган кымыз даамдуу экенин сатып алгандар айтып келишет. 48 жаштагы Александр Глебовдун айтымында ал акыркы 10 жылдан бери жайлоого чыгууну адатка айландырган. Бир агам, бир эжем Россияда, карындашым Ошто жашайт. Мен ата-энем менен ушул айылда жашайм. 10 жылдан бери жайлоого чыгабыз. 200гө жакын майда жандык, ондой уй бээлерибиз бар. Биз атайын кымыз, курут, май сатуу үчүн жайлоого чыкпайбыз. Өзүбүздүн малды жакшылап багып, балдар айран сүттү кеңири ичсин деген максатта чыгабыз. Кымыз, курут, сары майдан туугандарыбызга беребиз, ашканын сатабыз. Кымыз жашоонун түйшүгү көп, адамдын колун көбүрөөк кармайт. Жылда кымыз жасап сатчубуз. Быйыл кымызды азыраак жасап, кулундар жакшылап чоңойсун дедик. Анын жубайы Василиса Сорокина да таң эрте туруп, уйсап, очокко сүт жылытып тартып, сары май чөбөгө жасап, курут тоголоктойт. Жайында уйларынан күнүнө 50 литр сүт саап алса, азыр 25 литрден сүт алууда. Алар жайы менен курут майды кыш мезгилинде камдап, малга тоюттарды даярдап алууга жетишти. Жайлоодон түшкөндө мал айылдан бир аз ыраагыраак жерде кыштоодо турушат. Мал жандык көп. Айылга алып түшсөң бирөөнүн короосуна чөбүнө кирет. Балдарыбыз билим алганы ата-энемдин жанына кетишет. Жубайым экөөбүз мал жандык карап калабыз. Түгөйлөрдүн Алексей, Виктор, Иван аттуу уулдары айылдагы Орозалиев атындагы мектепте билим алышат.